Жаныма кол салууга даярмын. 5-этажда мен лично секирем. Акыйкат издеп заркак шап жаткан бул жарандар Бишкектеги Сүйөркулов көчөсүндө орун алган көп кабаттуу турак жайдын жашоочулары. Алар мында нааразычылыгын айтып, президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевден адилеттүү чечим сурап кайрылуу жолдоп жатышат. Арыздануучулардын айтымында Бишкек мэри Айбек Жунушалиев 9 февраль күнү турак жайды 1 мартка чейин бошотуп коюу талабын койгон. Балдарымдын үй бүлөмдүн атынан суранып кетем, биз ушундай азыр жаман кырдаалда турабыз. 1 мартка чейин выселение деген уведомленияны берип кетти. Биз азыр ушундай кырдаалда турабыз. Коркунуч менен биз түн уйкубуздан калып, ошон биз аябай жаман состояниеде турабыз. Биз сиздерден жардам сурайбыз. 7-этаждан, 3-этаждан 2 квартира алганмын. Ушулардай болуп эле мен деле ушу күйүп турамын. Азыр коркунуч. Мына биздин аткаминерлер мыйзамдуулукту талап кылып атат. Бирок мыйзамдуулук бир тарап болуп атат. Арыздануучулардын айтымында алар бул турак жайды араб инвесторлордун каржылоосунун астында Квартал строй курулуш компаниясынан миллиондогон каражатка сатып алышкан. Аталган компания жетекчиси катары Асыл Талипова көрсөтүлүп, учурда ал соттун чечими менен абакта жатканы маалымдалды. Бул окуядан кийин эле турак жай Нуржанат ЛТД компаниясына карап калганы, анын ээси катары Нуржанат ысымдуу жаранга өткөндүгү да кабарланууда. Учурда кала башчылыгы документи негизинде Нуржанат аттуу жаранга таандык экендигин ырасташат. Бирок жарандар буга макул эмес, алар бул жагдайда алишемдик алдамчылык деп баалап чара көрүлүүсүн да талап кылып жатышат. Ошол эле учурда имарат негизинен жашоого болбой тургандыгы, документке ылайык бул жай соода борбору катары салынгандыгы да айтылды. Ошондо биз албайт болчубуз. Лалафодо бүт жерде бар болчу объявлениясы. Соода борбор экенин келгенде көргөнбүз, бирок мен жашап аткан үйдө бардык ыңгайлашуулуу бар. Соода борбор эмес, азыр кирип көргүлө. Андан кийин эле документти апартамент деп договорубуз бар, сатып алганбыз. Эмне үчүн рекламасын илип койбойт? Ушул жер торговый центр деп илип койсо, биз кайрылат электе ошол фирмага. Ошонусун илбейт дагы 5 жылдан кийин ага жери сговор болушкан, жана Квартал строй менен ага саттырган. Ал компаниянын генералин билет, заранее судимый экенин макулдашат да ошого саттырып туруп, аягында кайра өздөрүнүн пландарында консаткар үчүн бизди выселять эткен атат. Мындай алешемдиктерден улам өз акчасына батир сатып алган арыздануучулар бийлик өкүлдөрүн көңүл буруп, адилеттүү чечип берүүнү суранышууда. Эл баскычы эмес! Эл баскычы эмес! Элге чечилсин! Элге чечилсин! Талаштуу жагдайда турган бул имарат соода борбору катары салынганы менен 4-кабаттан 9-кабатка чейин жашоого ылайыктуу экени айтылат. Мынакей Сыргагул Рыскул мен Квартал строй кол коюп берип сатып атат. Мэрдин айткан видеолорун деле көрдүңөр да. Силер захватчысы каракчыдай болуп келип басып алгансыңар да. Биякта жашоо мүмкүн эмес да деп ойлотпойбу. Жашоо атабыз. Анан мисалы үчүн суу светти өчүрөбүз. Суу светти мисалы үчүн биз коммерческий баада төлөп атабыз. Унчукпайды. Эчтеке деп эле мисалы коммерческий баада төлөйбүз да. Бул наразычылыктан улам Бишкектин Октябрь районунун акими Жаныбек Оразалиев Бишкек мэриясынын аталган ишке тийиштиги бар бир нече адистери да келишти. Алар эл менен баарлашып жагдайды түшүндүрүүгө аракеттеништи. Бул жилой помещение эмес, аны прекрасно билесиз. 5-этаждан үйдө жилой эле. Ман жаза силер мындай түшүнүңүлөр. Апартамент менен квартиранын айырмасы өзүңөр деле ачып көрүлү. Апартамент деген уксаңыз байке, мен сүйлөп берейин. Апартамент деген бул нежилой помещение. Ближе, өзүңүз ачып карап көрүлөчүсүз эмеден. Квартира деген бул жилой помещение. По проекту план типового этажа, бияктан 9-этажга чейин бүт бар, мынакей өзүңөрдө эмет көрсөтсөз болот. Балкон, бутик деп жүрөт 24 биякта. Эч кандай спальный, гостиный деген жок да биякта. Шаардык мэриянын маалыматында аталган имарат жеңил реконструкциянын негизинде 2016-жылы соода борборун куруу максатында уруксат берилген. Деген менен курулуш башка багытка бурулуп элге сатыла баштаган учурда бул жагдай тургундардын аргасын кетирип жатат. Жыйынтыгында атайын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүү чечими кабыл алынып, анда 7 жаран жашоочулардан Бишкек мэриясынан Октябрь милициясы, социалдык
өкүлдөрү жана бир нече өкүлдөр иликтебей болушту. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек. Мени киргизиңиздер, чогуу оштоп объектив